азыркы полицияга берем албасаң деп коркуткан келин сүрөйүм келген күндөн баштап эле ошо балама жармашып баштаган экен. Болуп турат, ата энесине кайрылып айтканда, эми менин кызым уже чоңоюп калган, үй бүлө куруп, үй бүлөнүн ар кандай шартын көрүп калган, кызым өзү билет деп коюп. Самастар урматтуу Чүңбек YouTube катталуучулары, бүгүн бет кабартында берүүбүзгө эжекебиз кайрылган. Баламды полицияга коркутуп, келиним тийип алыптыр дейт. Толук маалыматты өзүнөн алайлы. Самасызбы? Бүгүн бет кабартында берүүгө өз каалооңуз менен келдиңиз. Берилген суроого так жана туура жооп берүүгө даярсызбы? Урматтуу көрөрмөндөр, мен өзүм жалгыз бой аял болуп, уулумду тарбиялап чоңойтуп, окутканга күчүм жеткен жок. Чындыгында балам чоңойгондон кийин эле баягы оор турмуш шартыбызга байланыштуу ал мектепти бүтөр замат эле Россиянын Москва шаарына эл катары жумушка кеткен. Балам ошондо 2 жыл аябай жакшы иштеди. Балам эчтекени көрбөй эле менин колумда өскөн боюнча эле Москвага барып конуп калды. Мен ошол Москвага барып жүргөн жаш балдарды, жаш кыздарды өзүмдүн баламдын окуясынан кийин бүт ошо кыргыз элине кайрылып, урматтуу кыргыз элим, ошо балдарды Россияга жөнөтпөй эле бир аз акылына кирип, жолун таап калган кезде жөнөтсөк болмок экен деген сөздү ушу баламдын башынан өткөн окуядан кийин акылыма кирип силерге айткым келет. Анткени бул жактан эч нерсе көрбөй эле Москвага барып, баягы көрбөгөндүн көргөнү курсун болгон сыяктуу эле аны жашырганда эмнесин жашыра алмак элем. Бала бойдон эле кеткен. 1 жыл жакшы иштеди. Мен аябай кубандым анын тапкан акчасына. 2 жыл жакшы иштеди. 3-чү жылы дагы бир топ эле иштеди. Анан кийин эле баламды мен тааный албай баштадым. Анткени баягындай каттуу, телефон аркылуу сүйлөшүүлөр өтө аз болуп калды. Анткени ал жерде баягы квартира деген немеси бар экен. Ал квартирада деген бир топ адам чогуу жашайт экен. Ошол жерде баламдын айтуусуна караганда ошол квартирага бир келин келип чогуу жашап калышыптыр. Ошол күндөн баштап баламдын жашоосу таптакыр башкача жакка өзгөрүп кетиптир. Мен аны жалдырап атып, балам, сен мени энем десең, башыңдан өткөн окуялардын бардыгын айтып бер деп атып билдим. Ошол келин баламдын квартирасына келгенге чейин эмне иш кылып жүргөнүн, ким менен басып жүргөнүн, ким менен ойноп жүргөнүн менин жакын эле туткан сиңдилерим билет экен. Бирок баламга ошол келинимдин кандай жүргөнү көзүнө көрүнбөстөн ошол келин экөө 1-2 жолу майрамдашып, анан балама кандайдыр бир уктатуучу дары бергенби, айтор ошентип баламдын башын айлантып, анан кийин эле мен албасаң сени милицияга берем деп коркутуп, алган айлыктарын аял болгон киши болуп, мага баягы үй жай кылалы, үйлөнтөлү деп чогултаткан акчага жөнөттүрбөй, эгадар болуп, баламды аябай каттуу өзүнүн капканына түшүрүп алыптыр. Ошондой окуялардан балдарыбызды этият кылалы деген максатта бул биринчиден, экинчиден ичимде күйүп, өрттөнүп жаткан көйгөйүмдү ушул беткап артындагы окуя силердин YouTube берүүңөргө келип, элге ушунчалык жүрөгүмдөгү көйгөйүмдү айтканы келдим. Ошол келиниңиздин ата энесин сүрүштүрүп, ошол чындыкты мурун кызыңар турмуш көргөн экен,
Мен балам үйлөн элек деп бир чындыкты айтып, ушул маселени бир чечүүнүн жолун издебедиңизби? Жолун издегенде баягы кыздын кыялы төркүнүнө маалым дегендей эле келиним ушул убакытка чейин баягы турмуш көрүп, ата энесинин деле мындай кадыр баркына жетпей, баягы төрөп келип, эки баласын ата энесине таштап коюп эле өзүнүн жеке кызыкчылыгы менен жүргөндүгүнө байланыштуу ата энеси дагы кызымдын жашоосун биз чече албайбыз, кызымдын жашоосун өзү чечип көнгөн, ошондуктан кызым өзү билет деген гана жоопту уктум. Эми мен келиним менен баламды ажыратып алайын десем, балам ошол келинге өтө эле мындай баш үйрөтмө кылгандай эле, байланып калгандай. Ошон үчүн мен кандай айла табарымды билбей айлам куруп турган кези, же баламды ажыратып алайын десем, балам ошол келинге аябай катуу байланып, анын үстүнөн боюнда да болуп калыптыр. Балам бар апа, мен ансыз жашай албайм дегендей кылып мени баягы сөзүмдү укпай жатканы, турмуштун баягы туура эмес жолуна түшүп калгандыгы мени аябай өкүндүрүп жатат. Урматтуу мекендештер, эжекебиздин окуясын сиздер угуп көрдүңүздөр. Сиздер дагы ой пикириңиздер өтө маанилүү, сиздерге ошол кеңешүү максатында келип отурат. Ар бир сиздердин пикириңиздерди, комментарийиңиздерди окуйт. Сиздердин да жүрөк өйкөгөн сурооңуздар болсо, биздин бет кабартында берүүгө кайрылсаңыздар болот. Бет кабартында берүүбүз Кыргызстандан чыгып жатат. Төмөндөгү WhatsApp номерлерине кайрылсаңыздар, өзүңүздөрдүн бир көйгөйүңүздөрдү айтсаңыздар болот. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар. Алдагы үй эми чындык. Стоп Кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги менен үй алуу оңой жана ишенимдүү. Россияда жашап иштеп жүргөн мекендештер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Баштапкы төлөмсүз каалаган райондон үй алып калууга жетишип калыңыз. Кимдерге ылайык? Россия жарандары, СНГ өлкөлөрүнүн жарандары, жумушчулар, мигранттар. Биздин кызматтар: ипотеканы одобрение кылуу, ипотекалык камсыздандыруу, рефинанс, сатып алуу, сатуу келишимдери, керектөөчү кредиттер, социалдык жардам алуу, салыктык кайтарым, балдар жөлөк пулу жана башка. Биздин дарек: метро Семеновская, Семеновская площадь, дом 7. Байланыш: WhatsApp +7 985 958 91 93. Суроолоруңуз болсо, бизге жазыңыз. Жардам берүүгө даярбыз. Үй алыңыз, жакшы жашоо кылыңыз. Үй алыңыз, жакшы жашаңыз. Жакшы жашоо кылыңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сиздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү, көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып берип атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү, аманатка кыянат кылбай жеткиришет. Бул видеону көргөндөр дарманда, көрбөгөндөр дарманда. Биздин Кадам Москва дүкөнүбүздө мондо болгон кийимдердин бүт баары 199 гана рубльдан. Андан сырткары плаш, куртка, дубленкалар болгону 2490 рубль. Бул жактагы курткаларыбыз болсо 1900 рубль. Андан сырткары бул жактагы курткаларыбыз болгону 2490 рубль. Пальтолор 1400 рубль. Водолазкалар болсо 990 рубльдан, и шымдар 990 рубльдан. Андан сырткары рубашкалар 990 и мондо болгон безрукавкаларыбыз болгону 1900 гана рубльдан. Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз.